катышып кетиңиздер. COVID-19 азыркы убакта Sinopharm вакцинасы сайылып жатат. Мамлекетибизде жүргүзүлүп жаткан азыркы биздин калктын коронавирус оорусунан сактап калуудагы жүргүзүлүп аткан эмдөө иштери мына биздин райондо да жүрүп жатат. Бул биздин райондун калкы бардыгы болуп 94 миң эл. Ошол 94 миңдин элин 32 миңи ушул вакциналууга туура келет да. Себеби деген бизде миграцияда жүргөн элибиз бар, 18 жашка чейинкилерге сайылбайт, кош бойлуулар албайт. Анан мурунку вакцина келгенде дагы эмдөөдөн өтүшкөндөр бар, жаңы ооруп өткөндөр бар. Мына ошондон сырткары 32 миң адам бизде азыркы күндө вакцина алууга тийиш. Мына биз бүгүн ошол дем алыш болгондугунан пайдаланып, биз ушу ярмарка өткөрүлүп атат биздин райондо, Чолпон шаарында, Бостер айылында. Ошондуктан бүгүн ушул жерге келип, баягы балким медпункттардан алысыраак жерде жайгашкан элдер бар, убактысына байланыштуу ала албай жүргөндөр бар. Мына ушулар болсо, ушул жерден бир шарт түзүлүп, вакцина алып алсын деген үмүт менен биз ушул жерге келип, мына иш жүргүзүп атабыз. Азыркы убакытта биз ушул айтып атпайбызбы, Ысык көл району кызыл зонада болгонуна байланыштуу биз ушундай ярмаркаларга чыгып, мекемелерге баарына барып биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол эле на местах ордунан эле биз барып алып эмне кылып атабыз, вакцина алдырып жүрөбүз. Айрыкча биз көп элдерге ошол фейктердин негизинде биз адамдарга именно ошол Sinopharm ошо өткөзүп аткан, биз сайып аткан вакцина боюнча толук маалымат берип атабыз. Sinopharm эмнеден турат, сайылгандан кийин кандай жанагындай симптомдор, белгилер болот, сайылгандан кийин кандай ошол белгилер чыкса, кандай өзүн алып жүрүш керек, ошол боюнча толук маалымат берип жүрөбүз. Азыркы убакытта эми биз айтып атабыз го, мекемелерде башында бир аз кыйналып атканбыз, азыр уже көп адамдар ала баштады. Акырындык менен мен элди чакырар элем. Себеп дегенде массалык эмдөө болуп аткандан кийин бул бир эле адам албаш керек. 2 адам алып, 5 адам албаса, бунун эффективдүүлүгү жок болуп калат. Биз айтып атабыз, Sinopharmда 72% эффективдүүлүк болгонуна байланыштуу биз элдин баарын чакырат элек да, вакцина алыңыздар. COVID-19 илдетин алдын алуу иш чара эле бул вакцинация алуу болуп эсептелинет.